Урматтуу мекендештер, Москвадан Кыргызстандын бардык аймактарына арзан баада жүк жеткиребиз. Көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Жүк жеткирүүдөн сырткары акыркы үлгүдөгү унаалар менен жүргүнчүлөрдү да ташыйбыз. Кыргызстанга жүгүңүздүн аман эсен жетишин кааласаңыз, бизге байланышыңыз. +79 68 061 43 21. Казакстандын тургуну сүйүктүүсүнүн колун 10 000 метр бийиктиктен сурады. Романтикалуу видеоролик YouTube каналына жарыяланды. Жигит болочоктогу жарына сюрприз даярдаш үчүн алдын ала самолеттун экипажы менен сүйлөшүп алган болушу мүмкүн. Стюардесса үн күчөткүч менен Айжан аттуу жүргүнчүгө өзгөчө белек бардыгын айткан. Сен мени түп тамырыман өзгөрттүң. Сени сүйөм. Сен мен үчүн эң кымбат адамсың. Үй бүлө очогун кургум келет. Мен сен менен жерде болобу же асмандабы ар дайым бирге болом, деген жигит. Андан соң сүйүктүүсүнүн алдына тизеп көбүп колуна шакегин кармап көптөн күткөн, мага турмушка чыкчы деген сөздү айткан, кыз макулмун деген жообун берди. Ал эми учактагылар кол чаап жиберишкен. Жүргүнчүлөр менен экипаж мүчөлөрү эки жашты куттуктап бакыт каалашты. Романтикалуу окуя 2013-жылы болгон. Ал эми видеосун мурдагы күнү YouTube каналына чыгарышты. 10 000 метр бийиктикте сүйлөшкөн кызынын колун сураган жигит Астананын тургуну 30 жаштагы Улубек Киманов. Ал Казакстандын ММКларынын бирине болочоктогу жубайы менен кантип таанышып калганын, кыздын жүрөгүн багынтыш үчүн өзгөчө идея кайдан келгенин айтып берди. Улубек үйлөнүү тууралуу чечимин 5 жыл мурун чыгарган. Ал 2013-жылдын жазында олуттуу кадам жасап, өзүнүн бул жоругу менен кызды таң калтырган. Эстелик катары тартылган ошол маалдагы видеону эми жарыялоону чечти. Айжан экөөбүз бала чактын бүтүрүүчүлөрүбүз. 2011-жылы кайрымдуулук иш-чара болуп таанышып калдык. 2 жыл кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүп, анан мен ага үйлөнүү сунушун айттым. Самолетто колун сураганымдын себеби ал бул күндү өмүр бою жылмаюу менен эстеп жүрсө дейм. Алдын ала экипаж мүчөлөрү менен сүйлөштүм, дейт Улубек. Ушул тапта жаш түгөлөр Астанада жашап, бир уул бир кызды тарбиялап жатышат. Булак Калыс медиа. Я хочу создать с тобой нашу семью. И жить с тобой очень долго. Быть с тобой всегда. И на земле, и на небе. Можно тебя сюда? Подойди, пожалуйста. Пока найдется с праздником. Выходи за меня замуж. Она сказала да! На себе. Возьмите. Что там это произошло?